Талант Мамутов Евразиялық экономикалық биримдиктин штаб-квартирасына барды. Канчанчы класстар реалдуу режимде окуйт? Штабтын жообу. Ферганада кыргыз жана өзбек тараптын жыйыны өтүп жатат. Хирург Жумагүл Хакимова пневмониядан көз жумду. Талант Мамутов Евразиялық экономикалық биримдиктин штаб-квартирасына барды. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамутов Россия Федерациясындагы иш сапарынын алкагында Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович менен жолугушту. Жолугушууга Жогорку кеңештин депутаттары жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегиясынын мүчөлөрү катышты. Тараптар Жогорку Евразиялык экономикалык комиссиясынын жакында өтө турган жыйынынын күн тартибин талкуулап, андан тышкары жалпы Евразиялык интеграцияны өнүктүрүү маселелерине токтолушту. Өз кезегинде Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович Евразия экономикалык комиссиясы Кыргыз Республикасы менен тыгыз кызматташтыкты иш алып барууда деп белгилеп, Евразиялык интеграция маселесине жакындан көңүл бургандыгы үчүн төрага Талант Мамутов баштаган Жогорку кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдирди. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамутов чечимдерди кабыл алуу тартибин аныктоо, анын ичинен КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык байланышын пайдалануу зарылчылыгына токтолду. Муну менен катар кыргыз тарап биримдиктин тышкы соода экономикалык алакаларын арттырууга Евразия экономикалык биримдигинин мамлекеттеринин ортосундагы соода тоскоолдуктарын алуу аркылуу байланыштарды чыңдоого кызыктар экендигин кошумчалады. Ошондой эле төрага үчүнчү өлкөлөр менен эл аралык кызматташтыкты калыптандыруу боюнча биримдиктин ишмердүүлүгү Евразия экономикалык биримдиктин ичиндеги бардык тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү алуу менен ишке ашырылышы керектигин белгиледи. Евразия биримдигинин ичиндеги соода байланыштарынын карама-каршылыктарын жойбой туруп, башка өлкөлөр менен кызматташтыкты калыптандыруу, товарларды сатуу жана кызмат көрсөтүү үчүн базарлардын ачуусун камсыздоо мүмкүн эмес, деди Талант Мамутов. Канчанчы класстар реалдуу режимде окуйт? Штабтын жообу. Жалпы билим берүү мектептердеги окуу процесси менчигинин түрүнө карабастан эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен дифференциалдуу түрдө жүргүзүлөт. Окуу процессин реалдуу режимде жүргүзүү үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн уруксаты милдеттүү түрдө болушу керек. Жерлердеги эпидемиологиялык кырдаалга, мектептин долбоордук кубаттуулугуна, окуучулардын иш жүзүндөгү санына, сабак өтүүчү класстардын жана башка жайлардын болушуна жараша ар бир мектеп сунушталган окутуу варианттарынын бирин тандайт. 300 окуучуга чейинки мектептер 1-11 класстар, 300дөн 600га чейинки окууга мектептер. Биринчи этап 1-6 класска чейин жана 9 класстан 11 класстарга чейин. Экинчи этап 7-8 класстар. Кызыл зоналарда жайгашкан мектептер 1, 5, 9, 11 класстар. 600дөн ашуун окуучусу бар мектептер. Биринчи этап 1, 5, 9, 11 класстар. Экинчи этап калган класстар ата-энелер менен макулдашуу боюнча мектептин администрациясынын кароосу боюнча. Ферганада кыргыз жана өзбек тараптын жыйыны өтүп жатат. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Фергана шаарында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чек арага чектеш областтарынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстан Республикасынын чек ара аймактарынын акимдеринин кеңешинин 3-жыйынына катышууда. Кеңешмеге кыргыз тараптан Кыргыз Республикасынын Өзбекстан Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш жана өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев, Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри Бакыт Бердалиев, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Абсаттар Сыргабаев, Жаныбек Жалалов жана Жарасул Абдраимов, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев жана Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Султан Ахматов катышты. Жыйын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, чек ара көйгөйлөрү жана эки тараптуу мамилелердин бардык спектрин мындан ары активдештирүү маселелери талкууланууда. Хирург Жумагүл Хакимова пневмониядан көз жумду.
2020 жылдын 4 декабрында пневмониядан улам 68 жашында номер 1 бейтапкананын хирургу Жумагүл Хакимова көз жумду. Хакимова Жумагүл Хакимовна 1952 жылы туулган, Нарын облусунда туулган. 2 кыз, 1 уулдун апасы. Дарыгер 1976 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун аяктаган. Эмгек жолун Нарын облустук ооруканада хирург болуп иштөө менен баштаган. 1990 жылдан баштап Бишкек шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунда хирург болуп эмгектенип келген. Хакимова Жумагүл өз кесибин сүйгөн, ишине так, кесипкөй, жоопкерчиликтүү дарыгер катары таанылган. Бейтаптын жүрөгүнөн оор тапкан кесиптештеринин арасында кадыр баркка ээ инсан болгон. 44 жылдык эмгек жолунда саламаттыкты сактоо отличниги наамын алган. Номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунун жалпы жааматы маркумдун жакындарына жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат.